Ош облусуна караштуу Алай районунда башынан жаракат алган 52 жаштагы аялдын сөөгү табылды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. 2020-жылдын 25 апрель күнү саат 10:00 чамасында Алай районунун Жошолу айылдарынын биринде 52 жаштагы аял адамдын жансыз денеси табылгандыгы боюнча маалымат Алай райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмчөсүнө келип түшкөн. Алай райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу болгон окуя жерге барып, төмөндөгүлөрдү аныктаган. 24 апрелде саат 22:00 чамасында Алай районунун Жошолу айылдарынын биринде 16 жаштагы кыз апасы менен уруша кетип, эшикке илинүүчү темир кулпу менен апасынын башына 2-3 жолу уруп, башка бөлмөгө кирип жатып алган. Жарат алган 52 жаштагы апасы кансырап жаткан жеринен каза болуп калган. Бул окуя боюнча Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 138-беренесиндеги ден соолукка оор залал келтирүү кылмыш беренелери боюнча сотко чейинки өндүрүш башталып, кылмышка шектүү 2 айга баш коргоо чарасы камакка алынган. Маркумдун артында 4 баласы калды. Жолдошу 7-8 жыл мурда каза болгону айтылды.